Саламатсыздарбы, урматтуу эл журт. Бүгүн Бишкектен Нурзаман Ситиден сатыла турган 2 бөлмөлүү студия батирди көрсөтөбүз. 7-кабатта жайгашкан, жалпы аянты 54 чарчы метр. Бул Нурзаман Сити турак жай комплекси өтө жакшы локацияда жайгашкан. Бишкекте 20 000 адам бата турган чоң мечиттин жанында. Мына ушул Нурзаман Сити курган 14 кабаттуу заманбап үй. Маңдайында болсо көрүп турасыздар, жаңы мечит курулуп жатат. Магистрал менен, Южный магистрал менен Советскийдин кесилишинен жогору жакта, Орто Сай айылынын ылдый жагында жайгашкан. Ушул Советский менен магистралдан түз жогору чыгып кетип жатканда сол тарапта ушул мечит бар. Мечиттен өтүп эле жогору жагынан кирсе болот. Буюрса, мына ушул мечиттин территориясында аллея паркы болот экен, бул жерде медресе болот имиш. Ушул сыяктуу бир сонун бир исламий мүмкүнчүлүктөр болот экен да бул жердечи. Анан эми Нурзамандын территориясына кирдик. Аябай сонун куруп тур. Мен бул жерге биринчи жолу келдим. Алдындагы короосуну, жашыл аянтчасыны, балдар ойноочу аянтчаларыны караңыздар. Өтө кооз сонун жасаптыр. Анан үйдүн сырткы фасады дагы Түркиядагы үйлөрдүн сырткы фасады сыяктуу болуп тур да. Батир бул жерде экен. Мына солдон эсептегенде бул биринчи подъезд. Андан кийин ортодо экинчи подъезд, андан кийин бурчта үчүнчү подъезд бар экен. Ошол үчүнчү подъездин 7-чи кабатында жайгашыптыр. Эми Нурзаман дегенде өзүңүздөр түшүнүңүздөр, Кыргызстандагы топ 3де турган курулуш компания. Ошол Нурзаман курулуш компаниясы курган үй. Кандай гана сонун куруп коюптур, машалла. Жанындагы мечитке өтө жакшы жарашыптыр да. Анан эми магистралдан ылдыйда шаардын ортосунда эмес, бул жердин абасы таза, жакшы жер. Верхная зона деп коет бул жерде. Мына ушул подъезд экен, азыр киребиз дагы лифт менен көтөрүлүп 7-кабатка чыгабыз. Азыр бул жерде жашоочулар 80%га жакын жашап атыптыр. 80%га жакын. Азыр киребиз, көрөбүз. Бааларын айтабыз. Планировкаларын түшүндүрүп беребиз. Кеттик анда. 2 лифт бар экен. Лифт менен чыктык азыр, 7-кабат. Лифттен чыгып туруп эле оң тарапка жүрөбүз. Бул жака коридорго келгенде мына 32-чи батир. Нурзаман курулуш компаниясы өтө сонун брон эшикти коюп бериптир. Эки жеринен ачылып жабылат экен. Ушул батир. Негизи коридору дагы аябай кенен экен. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Мына биз сатыла турган батирге кирип келдик. Азыр кыска сиздерге тааныштырабыз. 2 бөлмөлүү студия, бардык ремонту менен эмерек техникалар бардыгы калат. Только өзүнүн ушу килем, көрпө төшөгүнү, буюм тайымын алып кетет, калган нерсе бардыгы калат. Жашоого болгон шарттарынын бардыгы. Бул эми караңыздар, киргендеги дализ деп коебуз. Кыргызча бут чечме, орусча тамбур же болбосо прихожка деп коебуз. Бул жакта кладовкасы жайгашкан. Мында болсо мына автоматтар терилип, бүт ошо интернет, домофон, кабелдери бардыгы киргизилиптир. Дуал бүт агартылып боелгон. Эшиктер болсо заманбап ак түстөгү эшиктерден, ортодо күзгүлөр бар экен дизайн боюнча, бра лампаларды коюптур. Бул жакта болсо кухня студиясы бар. Азыр эми чекеден сиздерге көрсөтөлүм. Мына сырттан киргенде эле бул жака кириңиздер. Мына бул чоң бөлмөсү. 2 бөлмө бириккен бөлмө. Бул студия. Зал холл менен бул жакта ашкана 1. Көрдүңүздөр? Мына эшиктен киргенде оң жакта көрүп турасыздар, ушул бурчта ашкана зонасы бар. Эмереги бүт мына молочный цветте жасалып коюлган. Фартугу бүт кафелденген электроточкалары менен. Буу сормосу бар, газ электропечкасы бар, духовкасы бар, бардыгы коюлган. Анан бул жакта болсо кир жуучу машинасы, муздаткычы, бүт бардыгы ушу иреттүү дизайн боюнча коюлган да. Бул жерде идиш жуучу жайы, бүт столешницасы өтө сонундан коюлган да туугандар. Бул жерге болсо мына бийик отургучтан коюп, бул жерде тамак ичкенге атайын орундук жасап коюптур. Бул дагы мрамордан экен да. Дуалы көрүп турасыздар, бир катар ошо аппак краска менен краскаланган. Анан бул жакта болсо мына ТВ зонасы бар, телевизор коюлган, интернет, электроточка, антенналары келтирилген. Бул жакта болсо кондиционер бар. Мында болсо мына көрүп турасыздар, 6 адамдык чай иче турган орундук. Бул стол, креслолору бардыгы калат. Мында болсо мына диван коюлган, килем салынган, анан бөлмөнүн терезеси күн чыгыш тарабында. Жалюзиси тартылган, подоконниктер бүт ушу мрамор таш менен жасалыптыр. Жанагындай гранит таш менен жасалган. Отопление бар, мына радиатору турат. Полуна ламинат төшөлгөн. Анан потолокко болсо мына көрүп турасыздар, люстра асылып, бул жагына трек жанагы точечный лампа коюлган да. Бул эми ашкана плюс холл зал экөө бир студия болуп эсептелинет.
Андан кийин чоң бөлмөлөрдөн бул жакта дагы бирөө бар. Келиңиздер. Эки чоң бөлмөнү көрсөтөлү. Бул уктоочу бөлмө. Ата-энелердин уктоочу бөлмөсү. Мына бул жерде ата-энелердин уктоочу керебети бүт корпусу менен матрасы менен бар экен эле. Бул жака кладовкага жийип киргизип коюптур, себеби кененирээк болсун депчи. Атак ошону да бул жерге кураштырып алсаңыздар болот. Эки жагында мына электро точкасы менен, анан эки бра лампасы менен. Бул жакта шкаф бар экен, бул дагы ушул жерде калат. Эмеректер бүт бардыгы калат да. Мында болсо ортодо эшик жасалган, бул жагы болсо лоджиясы. Балкон деп коебуз, балкондагы мындай кенен экен. Бул жакка мында төшөк-пөшөк майда-чүйда жийип койсо болот. Бул жерде болсо ушу жумуш оруну. Бул жакка караңыздар мына. Терезени ачып мен күн чыгыш тарабын көрсөтүп коем. Бул жакка дагы ушу башка курулуш компаниясы үйлөрдү куруп атыптыр. Бул 7-чи кабат. Анан бул балкондо дагы мына отопление бар экен. Подоконниктери бардыгы натуралдык гранит таштардан экен. Сонун кылып эле жасап коюптур. Полдору бүт бардыгы ламинат. Бул эми чоң бөлмө. Спальня деп коебуз, ата-энелердин бөлмөсү. Анан бул жагы телевизор, бир телевизор коюп койсоңуздар болду. Электр точкалары жасалган. Андан кийин бул жакта болсо кладовкасы бар. Кладовка майда чүйдө коюп койсо болот. Мына биз айткан спальнядагы матрас, анын корпустары ушул жака жыйылган. Эми өзүнүн буюм-тайымдарыны, майда чүйдаларын бүт алып кетет, калганы бүт калат да. Эшиги мына ушул жерде. Бул жагы болсо санузел. Келиңиздер. Мына киргенде оң жакта болсо атайын подвесной деп коебуз. Күзгү тумбочкасы менен коюлган, раковинасы менен тугандар, үстүндө бра лампасы да бар. Бул жакта бурчта жуунуучу жайы, душевой, аристон коюлган, астында мына унитазы менен. Текчелер да бүт бардыгын жасап койгон. Бул жакта вешилка, сушилкасы менен. Полу дубалы бүт на кафел болуп, электрический теплый пол коюлган да. Кышында жылуу болот негизи. Ушул батир, чакан батир тугандар. Ана мынау коридордун дагы потологу мына кара түстө натяжной менен жасаптыр, бир люстра асыптыр, аябай жакшы жарашыптыр да. Ушул батирди 54 чарчы метр батирди $90,000 сатууга койду. Баасы $90,000 кеми бар. Кандай дейсиздер? Болобу? Туура келеби сиздерге? $90,000 шашылыш түрдө сатылат. Бир аз кеми бар экен, эми сүйлөшсө болот. Буюрса ошо быйылкы жылы техпаспорту дагы берилет экен. Азыр эми болгон документи менен сиздер ошо компания аркылуу өткөрүп аласыздар, болду. $90,000 кеми бар. Негизи жайгашкан жери, локация өзү эле мындайча айтканда башкача да. Өтө сонун да. Мен азыр келип көрүп, ушул жерден батир алып жашагым келип калды да. Тем эле мечиттин, медресе алиянын жанында экен да. Өтө сонун локация. Колдон чыгарбаңыздар дейбиз да. 54 чарчы метр ушундай чакан батир кимге керек болсо аласыздар, келип эле кирип жашайсыздар. Болгону өзүңүздөрдүн килемиңиздерди, көрпө төшөгүңүздөрдү алып келесиздер, болду. Калган нерсе бүт бардыгы бар. Телевизор, кондиционер, бул жакта мына бытовой техниканын бардыгы калат, эмеректин бардыгы калат. Болгону килемдерини, көрпө төшөгүн алып кетет. Анча-мынча буюмдары бар, ошолорду алып кетет, болгону калганы калат да. Ушул сонун локация, колдон чыгарбаңыздар. Бул видеону максималдуу түрдө бөлүшүп коюңуздар, башкаларга да жетсин. Ким издеп аткан болсо келип көрсүн, ээси менен байланышсын, жакса алсын. Биз себепчи гана болобуз иншалла. Туурабы? Көрүшкөнчө, ассаламу алейкум. Кеттик.